Асқат Алагөзов майрамдык концертке байланыштуу түшүндүрмө берди. 31 августта өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата Бишкектеги Ала Тоо аянтында кыргыз эстрада жылдыздары жана чет элдик өнөрпоздордун катышуусунда гала концерт өтөрү кабарланган. Ага Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Боссон тобу жана италиялык кырчы, композитор Ингрид катышары айтылган болчу. Соц тармакта концертке келе турган чет өлкөлүк белгилүү ырчыларды каржылоо маселеси кызуу талкууланып жатат. Буга байланыштуу президенттин маалымат катчысы Асқат Алагөзовго байланышып төмөнкүдөй жооп алдык. Чет элдик ырчыларга мамлекеттен эч кандай акча берилбейт. Алар эгемендик майрамыбыз жана Кара Кыргыз автономдуу облустун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы менен куттуктоо демилгесин көтөрүшкөн. Мамлекеттүүлүгүбүздүн 100 жылдыгына карата майрамдык белеги десек болот. Мамлекет тараптан болгону аларды аэропорттон тосуп алуу, тамак аш менен камсыз кылуу, концерт бүткөндө кайра аэропортко жеткирүү кызматтары көрсөтүлөт деп билдирди ал. Булак Суперкежи. Орусиядагы кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы Кубанычбек Осмонбеков видео кайрылуу жасап, Москвада теракт коркунучу бар экенин эскертти. Мындан улам ал Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктарды сак болууга чакырды. Орусиянын ички иштер министрлигинен кыргыз жарандарына маалымат жеткиргиле деген тапшырма келди. Ага ылайык эл аралык террористтик уюмдар жардыруу уюштурушу мүмкүн. Бардык кыргызстандыктарды, өзгөчө таксист, чабарман болуп иштеп жүргөндөрдү сак болууга чакырабыз. Анткени террористтер буйрутма берүү менен жардыргыч затты эл көп топтолгон жайларга жөнөтүп, чабарман менен чогуу жардырганга аракет көрүп жатканы айтылды, деди Осмонбеков. Булак Суперкежи. Социалдык тармактарда Оштогу сейил-бак таза болгон үчүн арыкта балык жүрөт деген видео тарады. Оштогу сейил-бактабыз. Сейил-бак ушунча жакшы каралат экен. Суу өткөн арыктары таза болуп, Япониядагыдай балык жүрөт экен, деди видеонун автору. Футболчу Ахмат Алиев оюнчунун жаагын сындырган үчүн 5 жылга футболдон четтетилди. Кыргызстандын улуттук курама командасынын футболчусу Мирбек Ахматалиев 5 жылга дисквалификацияланганын Кыргызстандын футбол союзу билдирди. Маалым болгондой, 15 августта Бишкектеги Селмаш стадионунда Мурас Юнайтед командасынын машыгуусунда футболчуларга байланыштуу чатак чыккан. Окуянын кесепетинен клубдун чет элдик оюнчусу Евгений Терзинин жаагы сынган. Бул окуяга клубдун оюнчусу Мирбек Ахматалиев себепкер болгон. Ал клуб аны менен эмгек мамилелерин токтотууну чечкен деп айтылат Кыргыз футбол бирикмесинин билдирүүсүндө. 22 августта Кыргыз футбол биримдигинин тартип комиссиясынын жыйыны өтүп, анда Мирбек Ахматалиев 5 жылдык мөөнөткө футболго байланыштуу ар кандай иш-чараларга катышууга тыюу салуу чечими кабыл алынган. Футболдук клубдун жетекчилиги да бул окуяга байланыштуу машыктыруучулар штабы жана спорт директору кызматтан алынганын билдирди. 30 жаштагы Мирбек Ахматалиев 2016 жылы Кыргыз курамасынын курамында дебют жасап, андан бери команданын курамында 4 оюн өткөргөн. Булак Кактус-Кежи. Таласта $100.000 өлчөмүндө пара берип жаткан ишкерлер кырмалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК кызматкерине өзгөчө ири өлчөмдө пара берүүгө аракет кылып жаткан учурда Тоо-Кен тармагындагы ишканалардын ээлери кармалды. Тактап айтканда, Тоо-Кен тармагындагы кылмыштарды аныктоо жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан системалуу иштердин алкагында Кыргызстандын мыйзамдарынын талаптарын бузуу менен кендерди иштетүүгө лицензияларды мыйзамсыз берүү боюнча туруктуу коррупциялык схема аныкталган. Буга чейин аталган факт боюнча УКМК тарабынан жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин кызмат адамдарына кылмыш иши козголгон. 23 августта жоопкерчилиги чектелген компаниянын ээлери аталган кылмыш ишин токтотуу үчүн $50.000 сумманын бир бөлүгүн УКМК кызматкерине өткөрүп берүү учурунда кармалды. Кармалгандар Талаш шаардык сотунун чечими менен 2 айлык мөөнөткө убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Булак Серепкежи. Курсанбек, Өмүрбек, Рустамжан дүйнө чемпиону болгон балбандардын видео кайрылуусу.
Кыргыз Республикасынын эркин күрөш боюнча өспүрүмдөр курама командасынын мүчөсү Курсанбек Исаков Аман шаарында Иорданияда өтүп жаткан дүйнө чемпионатынын алтын медалына ээ болду. Балбан 55 килограммга чейинки салмак категориясында катышууда. Алтын медаль үчүн беттеште Кубанын балбаны Иосиф Иван Бахманды 4-2 эсебине жеңип, өз салмагында дүйнө чемпиону болду. Кыргыз Республикасынын эркин күрөш боюнча өспүрүмдөр курама командасынын дагы бир мүчөсү Рустамжан Кахаров Аман шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатынын алтын медалына ээ болду. Балбан 65 килограммга чейинки салмак категориясында катышты. Алтын медаль үчүн беттеште Орусиянын балбаны Рамазан Абдулкадыровду 7-6 эсебинде утуп, өз салмагында дүйнө чемпиону болду. Кыргыз Республикасынын эркин күрөш боюнча өспүрүмдөр курама командасынын мүчөсү Өмүрбек Асан уулу да Аман шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатынын алтын медалына ээ болду. Балбан 60 килограммга чейинки салмак категориясында катышты. Алтын медаль үчүн беттешти Азербайжандын балбаны Хусейн Исмаиловду 5-1 эсебинде жеңип, өз салмагында дүйнө чемпиону болду. Кыргыз Республикасынын эркин күрөш боюнча жаш өспүрүмдөр курама командасы Иорданиянын борбору Аман шаарында өткөн дүйнө чемпионатында жалпы командалык эсеп боюнча 3-чү орунду ээлешти. Эркин күрөш боюнча мелдештер 23-25 август күндөрү болуп өтүп, анда 10 медаль топтом ойнотулду. Ата мекендик курама команда 104 упай менен жалпы командалык эсепте 3-чү орунду ээледи. Булак Серепкежи. Филиппиндеги Азия чемпиондугунда кыргыз спортчулары 5 медаль жеңди. Азия чемпиондугунда олимпиадалык резервдеги балдар өспүрүмдөр мектебинин спортчулары каратедо боюнча медальдарга ээ болушту. Бул тууралуу шаардык медиадан билдирди. Маалыматка ылайык, мелдеш 23 августтан 25 августка чейин Филиппиндин Манила шаарында өткөн чемпиондукка жалпысынан 30 өлкөдөн 561 спортчу катышты. Олимп спорт мектебинин спортчулары 2 күмүш жана 3 коло медальга ээ болду. Булак Суперкежи. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров президенттин эл үмүтү эл аралык стипендиянын жеңүүчүлөрү менен жолукту. Анда Жапаров стипендианттарды куттуктап, аларга чоң ишеним артылганын айтты. Сиздер улутубуздун өнүгүүсүн аныктай турган келечектеги лидер жана кесипкөй адиссиздер. Мекениңизге жаңы билим, идея жана таржиба менен кайтып, алган билимиңиздер менен өлкөбүздү чыңдап, өнүктүрүшүңүздөрдү күтөбүз. Окууларыңыздарга ийгилик, илимий ачылыштарга жана алдыга койгон максаттарыңыздарга жетишиңиздерге тилектешмин, деди Жапаров. Министрлер кабинетинен билдиришкендей, жолугушуунун соңунда президенттик стипендияны тапшыруу аземи болду. Маалымат үчүн, эл үмүтү стипендиясы алгач 2022 жылы 8 стипендиант кайгарылса, 2023 жылы 11 адам алган, 2024 жылы 149 талапкердин ичинен 27 адам стипендиант болду. Булак Суперкежи.